Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда мен Абдурахман Абдибалиев. Ордодон ырк кетти. Ордого тең ата урууларды бириктирип турган үзүп болчу. Анын көзү өткөн соң, өзүлөрүн тектүү, күчтүү сезген ар бир уруу башчы, ар бир бек өзү каалаган жака чоюп, жааттар куралып, аралары кырды бычак болуп, дүнүйө, мансап үчүн кармашуу башталды. Нүзүптүн аталыктыгы жоюлганы, Шералынын хандык бийлиги өзүнөн өзү бир аз көтөрүлүп, ар кандай иш анын макулдугу аркылуу жүргүзүлө баштаган болчу. Шералы хан да башын каңгытты. Жаңы миң башчысы Шады да алдастады. Бирок жааттар бир жолго салуу, жатактарын тыюу экөөнүн тең колунан келбеди. Мусулманкулга Шарихан вилаятынын бектигин беришкен эле. Буга Мусулманкул да ыраазы боло койгон жок. Ал Нүзүптөн кийин ордого ага туруштук кылар кишинин жоктугун жакшы сезип, Шадыга кыр көрсөтүп, дагы биринчи болуп тоң-моюндук кыла баштады. Мусулманкулга эмне жетишпейт? Миңбашылык. Муну Шады ушум жакшы түшүндү. Мүмкүнчүлүгү барында андан оозунуп кетмекчи болуп, Мусулманкулдун башын алып келүү жөнүндө колуна жарлык берип, Шариханга жашырын желдет жөнөттү. Бирок желдет Шарихандан Мусулманкулду таппай кайтты. Шек алып калган Мусулманкул эки суу арасына качып чыгып кеткен болчу. Ачык кастыкка өтүп, казынанын көп аскерин баштап, Шады миңбашы эки суу арасына жүрүш кылды. Эки жоо Чус менен Төрө коргондун ортосунда кез келишти. Ошол эле беттешүүдө Мусулманкул Шадынын колун толук талкалап, өзүн колго түшүрүп, башын кесип, баштыкка салып, канжыгасына байланып, коконду карай жүрдү. Ар вилаяттеги бектер Мусулманкулду колдоп кетишти. Мусулманкул ордону алды. Ал шарият түзөп, риваят окутуп отурган жок. Ордого түшөрү менен миң башчылык амалды дароо өзүнө ыйгарды. Кичине сылтып баскан, жүзү купкуу, көзү кыйды, дайыма эрди каардуу кымтылып турган, эч качан ичиндегисин кишиге так айтпаган кишиге дайыма шектенип тиктеген адамдын алдында Шералы хан дирилдеп коркуп отуруп калды. Бирок дагы эле мансап үчүн кармашуу басылбады. Ошол 1845-жылдын жазында Мусулманкул миңбашы ордодо жокту. Исфара вилаятынын беги Сатыбалды датка капыстан ордону басып, Шералы ханды өлтүрүп, Алимхандын Ибрагим бектен кийинки уулу Мурат бекти хан деп жарыялап жиберди. Мурат бек 11 гана күн таажы кийди. Мусулманкул аскер күчүнө салып, Мурат бектин шашылыш уюлган бир тике колун быт-жыт кылып ордого кайра кирип, Шералы хандын 14 жашар баласы Кудаяр бекти хан көтөрдү. Шералы хандын эрезеге жетип калган балдары деле бар болчу. Бирок Мусулманкул Кудаяр бекти атайын тандады. Анткени эгер эрезеге жетип калган балдарынан хан көтөргүдөй болсо, анда Мусулманкулга бийлик жарым тийип, анын үстүнө дагы хан башка бирөөлөрдүн таасирине кирип, кетиш коркунучу дайым болуп калмакчы. Ушунун баарын эсептеп отуруп, жаш баланы атайы хан көтөрдү. Хандын жаштыгы аталыктык гана эмес, бүткүл өлкөдө хандык бийликти жалгыз өзүнө топтоого ага шарт да, укук да болду. Бирөөлөрдүн колдорунда ойноп, бир күнү сороңдоп такталашып чыга беришпесин деп, бул жагынан да көңүлүн тындырып, ардемеге шылтоо болуп, башка ханзадаларды бүт кыйратты. Жалгыз Малабек Бухарага качып, Карабашын арам куткарып кетти. Баягы эле ордо. Сыртынан караганда ынтымагы бүтүн болгонсуп калган ордо. Акылдуунун оозун кароо, сакалдуунун сакалын кадырлоо, такыба, сыпа, сылык. Айычы кырды бычак, жылмайып отуруп аңдышкан, жанаша жүрүп, жулук тиштешкен коркунучтуу ордо. Мусулманкул миңбашы бир жагы 15 таман чүкө ордо салдырып, бектерди, аскер кишилерди эки бөлүп, белдештирип ойнотуп жатты. Бир жааттын башында жаш хан, бир жааттын башында өзүнүн уулу Абдурахман мырза. Бул эки жаш жигит ордонун эркеси. Бири өнөкө 3 ойын эмеспи? Бирок эрке жигиттер каалаганча атышып, эптеп чүкө чыгаргыча атышып жүрүштү. Бул ордо кишилерине көнүмүш нерсе. Жылмайып баштарын ийкеп кечирип кое беришет. Бир гана тиги четте турган элет кишисине жакпай турду. Өнөкө тең болбосо оюн болобу? Теңге чыдаган ойнойт. Ал жашы кыйла улгайып калган, көк ала чокчо сакалдуу, терисин шамал абдан карайткан, турпаты чоң алып сөөлөт адам эле. Өнөкө тең болбогондон кийин анча кызыгы, комары жок оюнга көңүлү келбей,
чоң көрпө тебетейин кылдайтып, жетти карап турду. Чейиндин ичиндеги чүкөлөр бириндеп калган эле. Жашхан жакын келип жатып, калган чүкөнү тоорумакчы болуп, томпойду ойноп кармап чейинге барды. Оюндун эрежеси боюнча тоорумакчы сол буту менен чейинде так басып, оң бутун сол бутуна чалып туруп, жер таянып койбос үчүн сол колун сыртына кайрып, анан чүкөнү тооруш керек эле. Бирок Жашхан бутун чейинден өткөрүп эле чүкөгө чукул барып алып тоорой баштады. «Ха, чыреткер!» деп кошоматчылар кубаттап калышты. Элеттин шумдукту билбеген чоң адамы калдаңдап ачуулуу басып келип, «Токто бала!» деп күчкө салып, өтө оройлук менен Жашхандын шыйрагынан сыга кармап, артка силке тартып, чейинди бастырып койду. «Мына, мындай басып тооройт. Оюндун теңчилигине чыдабаган оюнга кирбейт». Жашхан кыпкызыл болуп кетти. Эрдин тиштеп тигиле тиктеди. Карап тургандар селейе түшүшүп, моюндарын созуп жардап калышты. Чоң тебетей, алып сөөлөт адам камыраган жок. Керек кулаш далысын калдайтып, кайра ордуна барып туруп калды. «Тагаңда, оглум», деди мусулманкул көзүн кылыйдып, Жашхандын көңүлүн көтөрүп. «Биздин хандыгыбызга, аталыгыбызга карабайт булар. Көзү көрүп турган иштин туурасын туура деп, туура эмесин туура эмес деп, көзгө карабай айтып кое беришет. Кечиримдүү». Жашхан кирпигин ирмеп гана тим болду. Мусулманкулдан башкадан эч качан кагуу укпаган неме, шагы сынып, оюндан чыгып кетип, тооруган чүкөсүн да чыгара албады. Күбүр-шыбыр, ара сууп, оюн кызыксыз болуп кетти. Эртеси алып сөөлөт адамды мусулманкул жалгыз чакырып, жанына отургузуп, ыраазычылык билдирди. «Алмамбет аке, кече арбагымды дагы бир көтөрүп таштадыңыз. Кай бир учурда ошол да керек экен», деди. Алмамбет түшүнбөй калды. «Качан?» «Чүкө атышып жаткандачы. Кеп балада эмес. Баланын хан атына далдаланып, баланы бетине кармап, мени менен эрес талашкысы келип жүргөн кишилер да бар эле. Ошолордун көзүнчө куп жакшы кылдыңыз да. Ошолорду шырактагандай гана болду да», деди мусулманкул кубанычын жашыра албай, кылыйган көзлөрү чекчейип ачылып, диртилдеп кетти. «Мен анысын кайдан билдим?» деди Алмамбет күрөктөй кең алаканын шилтеп. «Бала карам тооруп жатпайбы? Оюнду жыды кылып койгону жатпайбы? Ошон үчүн». Эмне болсо да, Алмамбет аке, куп сес болду да. Селеп калышпадыбы? Бала чүкө ордосун жыды кылса кылар, хан ордосун жыды кылдырбайбыз. Эси анча эмес. Мындай бир алды артын абайлап жүрө ала турган болсо, мейли эле. Кеп кеңешке аралаштырып да коер эдим. Ушу жакындан бери анын жеңинен башка бирөөлөр көрүнүп калды. Ордонун шумдуктарына, саясатына аралашып көрбөгөн, аралашайын деген ниети да жок Алмамбет мусулманкулдун сөзүнүн төркүнүнө анча баамы жетпей, кепти чоюп тең сүйлөшүп кетишке жарабай, башын гана ийкегилеп отурду. Мусулманкул ичинен кимдир бирөөлөргө кекенгендей, эрдин кымтып, кичинекей кыйык көздөрү заардуу кыйылып, ой баскандай болду. Илгертен алтын бешиктин балдары тоолук кыргыз уруулары менен кыз алышып, сөөк тамыр болуп келишсе, ичкилик кыпчак бектери кыз алышуудан башка да же сүт эмип, же сүт берип туугандашкан. Мунун баары замандын талабы. Кандайдыр биримдик түзүш үчүн, тирек табыш үчүн арга болгон. Күндөрдүн биринде ичкилик бектери ушул мусулманкулду бешиги менен атка өңөрүп келишип, Алмамбетке эмчектеш кылышат. Ошол бойдон мусулманкул элетти чоңоюп, туугандарына кийин эрезеге жеткенден кийин кетиптир. Ошентип, ал тоолуктун сүтүн эмген, тутунган баласы болуп эсептелинип калган экен. Баягы сүт кадырын сыйлап, тууган деген сөз тартып, булардын алакасы али үзүлө элек болчу. Бул сапарда мусулманкул кадимкисиндей кучакчайып тосту. Чоңмун деп боюн көтөргөн жок. Ордо кадырмандарынын башына отургузду. Элдин көзүнчө акебиз деп ийилип, жумшак сүйлөшүп, зыяпат көрсөттү. Элеттин байуу адамы кантип кубанбай кое алат буга? Кубанды. Дилине мактаныч келди. Ал эмчектеш не кылган менен эл көргөн, өтө салт билге, өтө сылык адам деп сезди. Журттун акылы жетик, калкасы деп түшүндү. Мусулманкул ордону катуу кармаган. Аскер ишин күч алдырып, көбүнчө өзүнүн негизги тиреги болгон Кыпчак жаатына курады. Коконго, Маргаланга, Намангенге, Ташкенге Кыпчак бөлүктөрүн кармады. Анжанга Алымбек датханы, Намангенге Кидайбай датханы калтырып, вилаеттерге жалаң кыпчактардан койду. Жакында Кудайарга өзүнүн кызын алып берип, чындап ата болуп калды да, кимди да болсо кыңк эттирбей, бийлигин дагы бекемдеди.
Бирок Кудаяр кем акыл. Анын үстүнө катын жандуу неме болду. Мунусу миңбашынын бийлигине салакасы жок. Бирок Кудаярда мусулманкул үчүн бир коркунучтуу сапат бар. Ал ээрчиме. Миңбашынын катуулугун, хан аты эле болбосо, өзүнүн эрксиздигин эсине салып, азгырган кишиге ээрчип, ар кандай жолго оңой түшө бере тургандай. Ошондуктан мусулманкул аны темир чеңгелдей ырайым билбес күч менен тутуп жүрөт. Кишинин көзүнчө эркелеткенсип, урмат кылгансып коюп, жалгыз отурганда катуу жемеге алат. Кичине кыйкым тапса эле тилдейт. Дос таап кетет деп колуна бир мири алтын теңге карматпайт. Чоочун бирөө менен, шектүүлөр менен сүйлөштүрбөйт. Мамлекеттин тагдырына тиешелүү болгон иштерге катыштырбайт. Кийинки учурда кутумдар акырындап Кудаярдын далдасына чогула баштады. Азырынча коркунучу болбогон соң, мусулманкул аларды эсебин алып тем койду. Кас деген кастыгына акырын кылбай коебу? Неткен менен мусулманкулдун жүрөгүнө кооп түшүп калган. Бир аздан соң: "Аке, элде кандай жигиттер бар? Бир бычакка сап болору чыга турганбы?" деп сурады мусулманкул. Мыктылык деп кара күчтү билген Алмамбет ойлонбой туруп эле жооп кайтарды. "Жок. Өткөн жазда баягы өзүң көргөн Күрпүлдөк сайдын башындагы менин балбан ташымды көтөрөм деп бир бала барыптыр" дейт. Ал башындагы калдайган тебетейин колуна алып, таза кырдырган чоң башын сыйпалап койду. Анын ушул кыймылынан мактаныч көрүнө түштү. Көтөрүп ыргытмак тургай. Ордунан козгой албаптыр. Агаңдын өтөрү азыр жок. Мусулманкул бир ууртун тартып күлүп койду. Алмамбет ага таң калды. "Эмне күлөсүн? Көргөндөр айтышты." Миңбашы кабагын бүркөдү да, тегинин сөзүн укпай калгандай жоопсуз калтырып, башка сөзгө өткөндөй алаксытты. "Аскер ишине кызыккан кайраттуу жигиттер көппү?" Алмамбет көзүн ымдалып туруп, шалкы жооп берди. "Көп эле чыгат го. Бирок кымыз көп, эт көп. Ушундай чакта аскерчиликке ким ынтылат?" Мусулманкул түнөрүп калды. "Ошентип, кылычыңарды дат бастырып, эндеки жатканыңарда бороон кууган бир үзүм кара булуттай, бир жактан 40 атчан шап деп келип, табактагы этиңерди, сабадагы кымызыңарды тартып кетсе кантет?" Алмамбет көзү чекчейди. "Кантип? Ким? Хан турганда, сендей хан атасы тууганыбыз турганда, кайдан келет 40 атчан бизге?" Мусулманкул эми тике карады. "Ошо хан өзү чаптырсачы?" Алмамбет сөз таппай калды. "Кандай? Алымын алса, салыгын салса?" Андан ары отурууга көңүлү чаппады окшойт. Мусулманкул миңбашы эшик жакты карап, колун шак-шак чаап, ордунан козголду. Ошол замат узун бойлуу, кылыччан кыпчак кирип келип, колун бооруна алды. "Леппай таксыр. Казына башы." Жигит колун бооруна алган бойдон кетенчиктеп чыгып кетти. Миңбашы Алмамбетке күлүп карады. "Аке, сактыкка кордук жок. Кылычыңардын датын кетирип тургула." Алмамбет тегинин кандайдыр бир кандуу иштерге даярдык көрүүгө түртүп жатканын түшүнгөн жок. "Ташка жанып койсо даты түшөт да", деди. Миңбашы бир саамга тикирее калып, "Кылычтын датын кан кетирет" деп жиберди. Хан казынасы. Кызыл алтын, ак күмүш, ат башындай кол башындай туп-тунук уюткан жамбылар. Тиги жердин чети, Хиндустандын көк деңизинин түбүнөн гана табылчу түсү 1001 ак перметтер. Ак булуттарды жиреп учуп жүргөн куулардын жемсөөсүнөн табылчу түркүн шурулар. Жылдыз болуп күлүңдөп, шам болуп үлбүрөп, кээде чакмактын отундай жылтырап күйгөн каухар таштар. Караңгы жайда, декчелерде жайылып, биринин чыгарган жарыгы бирине өтүп, уланышып, ошол жактан таң сүрүп келаткандай нур жайып тынч жатышат. Эң башында буларды да бир бечара иштерман канынан кырып, теринен буулап тапкандыр. Меники деп, ач көздүктөн көздөрүн чакырайтып, эртелигеч тиктеп да отурган чыгар. Эми ал 1000 жылдар өтсө былк этпей, сөөгү сөпөт болуп, жер алдында жаткан чыгар. Бапасыз дүйнө. Бүгүн бирөө ээлик кылса, эртең кожоюну башка. Адамдардын теринен кайнатылып, табылып, канына сугарылып, кызгыл түс алган дүйнө. Эрлердин башын, хандардын тагын жеп, жерди топон кылып тепсеп келген, хан жыттанган, ар бир жылт этишинен жесирдин ыйы, муңу угулуп турган дүйнө. Кудаяр хан кызыл манаттын жеңдери күлбөлүгөн узун, жалаң чапан кийип, чымкый көктөн чалма чалынып, акырын басып дем тартпай, анын да көзү алтында. Мусулманкул көлөкөдөй түнөрүп, анын оң кол жагында, сол жагында Алмамбет барат. Казына башы кирпиктерине чейин агарып,
ак көпчөжөдөй бүжүрүп карыган адам. Ал жылтыраган кашка башын бир жагына кыңырта калып, колундагы шамын жогору көтөрө берип, дүйнөнүн тарыхын, кайсынысы жортулдан түшкөнүн, кайсы жылкы элден жыган зекеттин чогулганын, же кайсы бектен тартуу болуп келгенин бежиреп сүйлөп келет. Алмамбет аңкайып, тегерене каранып, теги казына башынан сөзүн эңкейе калып, берилип тыңшайт, таңыркайт, баш ийкегилейт. Аке, хан жээниңиз тагам казынадан куру чыкпасын дейт, деп Алмамбетке кайрылды Мусулманкул. Ошол учурда Кудаяр Мусулманкулду жалт бир тиктеди. Анын көзүнө таңыркоо чыкты. Аталык аны байкады. Тек бол дегендей кичине кабакчытып койду. Хан оозунан бир сөз чыгарышка жарабай, тымпыйып тим калды. Рахмат, деп Алмамбет калдастап шаша түштү. Мусулманкул жылмайды. Ар бир адам кунуна табылчу кымбат буюмдардын, уюткан жамбылардын жанына келип, аяндай басып, кандайдыр Алмамбетти аста тиктеп коюп турду. Алмамбет казынанын төрүндөгү нукура кызыл алтындан куюлган, бою бир карыштай келген бурканды бир колу менен гана акырын өйдө алып, ыргытып тосуп, анын көзүн жашындай жылтылдаганына, тазалыгына таңыркады. Кайра ордуна коюп койду. Кишинин кеби экен, деди. Мусулманкул баш ийкеди. Кеп кишинин кеби экенде эмес, кеп кунунда, деди. Муну кезегинде Амир Темир Индустандан олжулап келген. Бул бутпарастардын кудайы. Кеп бутпарастардын кудайы экенде эмес, кеп баасында. Бул дүйнө, бул бакыт. Алмамбет таңыркагандан таңдайы шак эткизип, айланта карады. Ушуну кармап чыгып кетпегей эле, деп казына башынын көздөрү чанагынан ыргып, дем тарта албай катып калды. Элети Алмамбет, муну эмне кылат тоодо? Минейин десең ат болбосо, жейин десең нан болбосо, бу, деп ойлоп турду. Анан тигиндей басып кетти. Казына башы, Кудай сактадың, деп сүйүнгөнүнөн үшкүрүп жиберди. Куралканасына киргенде, шагырап тизилип турган мылтыктарды, сабы күмүштөлгөн кылычтарды, шалдыраган көк темир зоотторду бир сыйра кыдырышты. Мусулманкул эмчектешине эми ыраазы болбой тиктеп токтоду. Көрдүңөрбү? Булар орустан келген мылтыктар. Көздөй түз, кишинин башына алма коюп атууга жарайт. Кишиге тийбей, так алманын өзүнө барабы? Деп астейдил аваз кылды Алмамбет. Ар кандай макулукту, мисалы, кийиктиби, адамдыбы, алда кайдан көзгө атса болот муну менен. Алмамбет керек кулаш чоң далысын күйшөп койду. Биз кийикти тузак коюп эле илинтип алабыз. Мунун тарсылдаса, тоодо кийик калабы? Үлкүп бир жака ооп кетишпейби? Деп андан нары басты. Мусулманкул артынан башын чайкады. Манатканасына келгенде, Алмамбеттин көздөрү жалтылап, оозу ачылып калды. Түркүн түстөгү манаттар, Кытайдан келген шайылар, орустан келген булгаарылар, ак киштин, жолборстун терилери, аю толпактар, илбирстин катырган кеби бурчта атырылган калыбында турат. Түрдүү кымкап, Кашкардын сарала бейкасам чапаны, чейини көз талдырган фарсы, букара килемдери, ар кандай маталар тайы бузулбай жатат. Алмамбет сарала, көгала болгон кашкары чапандардын жанына барып токтоду. Көпкө тиктеди. Ар кимисин бир кармалады. Тегишин жымылдата кармап, кабыгын калкытпай чебер иштелген чапандар анын көзүн арбады. Алың тага, алыңыз, деди Кудаяр хан. Мусулманкулдун кыйык көздөрү эриндери бекем кымтылды. Алмамбет аны байкаган жок. Хан ал дегенден кийин токтоп турбай, сарала чапандын бирин казына башынын жардамы менен ошол жерден эле кие баштады. Мына, сарала чапандын бир жеңи батып, бир жеңи колтугунан ылдый дар этип айрылып түштү. Алмамбет менен казына башы кан терин билишпей, бирин-бири тиктеп селейип калышты. Казына башы шашып кетип, дагы бир сарала чапанды ап келип жаба койду. Тарт, деди Мусулманкул кумсарып. Казына башынын жаны чыгып кетти. Көз ачып жумганча, Алмамбеттин үстүнөн чапанды сыйрып алып, бүрүшүп миң башыга баш урду. Бир кашык канымы? Алмамбет чокчо кара сакалын сербейтип, аан сайын селдейди. Хан сөзү бир болот. Ошонча дүр дүйнөнүн ичинен бир чөпүрөк колуңузга тийсе, ал да жонуңузга батпай айрылып калса, ошонча дүр дүйнө казынадан Куданын сизге эчтеме буйрубаганы. Ошол бойдо Мусулманкул эмчектешин алдына чакырган жок. Ордодогу башка салтанаттуу отуруш-туруштарга да аралаштырган жок. Алмамбет кайтар күнү туугандык жободон чыга албай, кичипейилдик үчүн гана бирке убакыт бөлгөн болду. Миң башы капа эле.
Ал көпкө баш көтөрбөй отуруп, бир убакта «Аке», деди ал өкүнгөндөй. «Сизди Намангенге бек кылайын десем, билермандардын бир дары болушпады. Акеңиз өзү топостой жапан киши экен. Ушул эл башкара алабы? Өз башын жакшы асырап алса да, куп кеп дешип күлүп коюшту», деди. Ушул сөздү айтып, Мусулманкулдун өзүнүн да уурту тартыла түшүп, кантер экен дегенсип, кыйык көздөрү Алмамбеттин турпатын бир чаргып алды. «Кантейин, ушундай дешип турат». Алмамбет колун шилтеп салды. «Кой, мени кыйнава. Намангенге барып, бек болом деп, чиркей менен бүргөгө таланып жатар алым жок. Кой, ошол кызыктар болгондорго бере бер», деп чынын түз айтты. Миңбашы Алмамбетти Намангенге бек кылуу туурасында эч ким менен сүйлөшкөн эмес. Түгүл өзүнүн оюнда да жок болчу. Кечеги аңкоолугу үчүн аны өмүрүнө бир арман болгудай кылып, ойго бастырып коймокчу эле. Бирок Алмамбеттин астейдил жообу кайра өзүн ызалады, чинин келтирди. «Болуптур аке, сизди бий кылдым». «Өзүбүздүн элгеби?» деп сурады Алмамбет. «Жок, элге эмес», деп күлдү Мусулманкул табалап. «Өзүңүздү өз башыңызга бий кылдым». Теге түшүнбөй ойлонуп калды. Кандай? Мусулманкулдун таноолору кыпчылып, заары бетине чыга түштү. Ал өзүн өзү токтото албай кетти. «Ошондой, өз керт башыңызга гана ээсиз». Ушул бойдон Алмамбет хан ордосуна каттаганын койду. Ага өзүнө өзү бий деген кошумча ат илешип калды. Бирок ал аны элес албады. Кыйытып айткандарга таарыныч да кылбады. Мурдагысындай эле Күрпүлдөктүн сайына көжөлүккө ак жүгөрү айдап, токойдун элик, кийик илинтип жеп, жапан турмуш кечирип жүрө берди. 1853 жылдын тынчсыз жайы. Жоодар чөптөр ат көмүп, аю шашыр, кулунчак ак баш алып, эл жайлоолорго тарта жайдын толуп турган чак эле. Кокондон тополоң дагы чыгыптыр деген кабар дөң болуп кетти. Кулактар делдейип, ар кимдин оозун тектеп, бас жактан бир караан чаап чыкса, жабыла атка чуркашып, кооптонуу андан артты. Айылдар түрүлөп көчүп, мөңгүлүү төрлөргө тереңдеп коно башташты. Алмамбет бөксө жайлоодо эле. Каңырыш сөздөр менен анча да иши болбой, кымызга тоюп алып, үйдүн капшытын түрдүрүп таштап, уктап жатканда бир чоошун киши келди. Аны мындай жетелеп чыгып, кулагына бирдеме шыбырап айтты. «Кайда?» деди Алмамбет. Кабарчы тоо тарапка көз шилтеди. «Качан келди? Өзү жалгызбы?» Кабарчы негетир тымпыя түшүп, ыңгыранып кош көңүл жооп айтты. «Өзү жалгыз эмес». Бир аздан кийин Алмамбет эч кимге айтпай, өзү жалгыз ойнок таштын кырында болду. Аттан түшкөн жок. Камчысын бүктөй кармап, айланага арыта көз салды. Балтыркан ат боюнан өтүп, ак баш болуп, кымыздыктар гүл ачыптыр. Гүл соргон бол аарылар тээ алыстан кара чекит болуп келип, зың деп кулак түптөп жанып, кайдадыр шашып өтүп жатты. Капталдагы куу арчанын башынан жалгыз күкүк муңканып, чарчаңкы үн салууда. Өтөгү күдүрөйгөн жаңак, ак чечектүү бадал. Суулары ар сайынан зергердин созгон күмүшүндөй жылтырап, тоолордун тутамдары мунарык тартып, көк шайдай асман танабына жалгашып, ал жопарада адам жыты жок сыяктуу жапан тунжурап турду. Демиге ичин уруп, ооздугун шылдырт эткизип токтой калган аттын кулагы тикчие түштү да, ат бир шарпа сезгендей, тикиип сай жакты тектеп калды. Аңгыча балтыркан башы былкылдап, кобур үн жетти. Алмамбет тизгин бурду. Бет алдынан шырыктай болушкан эки азамат чыга түштү. Колдорунда мылтык, белдеринде кылыч, салам айтышты. «Мал башыңыз эсенби?» Алмамбет баш ийкеп алик алды. «Бияка жүрүңүз», деди жигиттин бири өңкүрлүү таш жакка карай. Ошол бойдон унчугушкан жок. Үчөө өңкүрдүн оозуна барышты. Бүт жарактуу 20 жигит отурукташкан экен. Жашы улуу адамды көрүп, дуу тура калышып, колдорун көкүрөктөрүнө ала беришти. «Эсенсизби? Мал башыңыз эсенби?» Алмамбет ооз кыбыратты. «Шүгүрчүлүк». Аттан түшүп өңкүрдүн ичине кирди. Нарытан бирөө «Келди бек» деп сүйлөдү. Бирөө ыңырангандай болду. Алмамбет салам айтты. Өңкүрдүн төрүндө аю шашыр төшөтүп, анын үстүнө көрпөчөсүн салдырып, малдаш урунуп отурган адам күңкүлдөп, ыкшуу алик алды. Алмамбетке астеп көз кыйыгын таштады. Анын башында көрпө тебетей, үстүндө эскүлөө биязы чепкен, кандайдыр жупуну тартып, алыстан жер кезип, соода кылып жүргөн кызыл кулак мырза өңдү.
Үңкүрдүн караңгысынан аны Алмамбет ким экенин ажырата албады. Мусулманкул жокпу? Деп сурады Алмамбет отурбай. Эч ким унчуккан жок. Туугандар төрдөгү тердиктин үстүндө кишиге кайылып, алдыртан тиктеп калышкандай болду. Бир окумда дагы эле өйдө карабай, тааныбай калыптырмынбы, деди. Ошондо Алмамбет эңкейе карап шашып кетти. Ой, сенсиңби? Деп колун сунуп, карбаластап туш келди, отура калды. Баятан үңкүрдүн оозун керек кулаш алып талысы калкалап турган эле. Ал отура калганда жарык сүттөй чачырап, үңкүрдүн төркү таштарына чейин жабыла берди. Мусулманкулдун чытыйган күйүттүү кабагын, жылтыраган кыйык көздөрүн Алмамбет эми таамай көрдү. Сөздү эмнеден баштаарды билишпей, экөө тең салбырап отуруп калышты. Ушинтип айылыңызга келип калдык, Алмамбет аке. Мусулманкул биртикке ыкшалып, жылмаюуга аракет кылып. Эчтеме эмес, үкем, келсең болуптур, деп акеси жер тиктеп калды. Өзүң көргөн жер, өзүң өскөн эл. Мусулманкулга бул сөздөр табадай угулду. Көңүлү ооруду. Кантсе да эмчектеш го, кайгырып, кара чапан сарттарга тыш кайрап, эчтеме эмес. Кыргыздын атынын такасы кайларга түшпөгөн, кыргыздын кылычы кайларга шилтенбеген, көрөбүз, деп күпүлдөп, жубатат го деп ойлогон. Ошол бойдон унчукпай койду. Ансыз да сөзгө жок Алмамбет айтарга бирдеме таппай, андан ары ош жерде өзү батпай калды. Ал карбаластап ордунан турду. Макул, барайын. Мусулманкулдун кыйык көздөрү чакчая түштү. Ал көзү мындай чакчаганда, "Желдет!" деп чаңырып жиберчү. Азыр анте алган жок. Тек эрдин кесе тиштеп. "Өзүнө өзү бий, өзүн өзү билет", деп бурк этти да, жүзүн үйрүп, жерге жаздана кетти. Алмамбет үңкүрдө эңкейе басып чыга жөнөдү. Артынан, "Ишенген кожом сен болсоң, калдайган селдеңди урайын", деп Мусулманкулдун күңкүлдөп сөгүнүп калганын кулагы чалбай, тынч аттанып кетти. Алмамбет үйүнө барды. Ой басып, зор далысын дөңкүйтүп, эки бутунун ортосун тиктеп, салбырап көпкө отурду. Эмне кылаарын билбеди. Акыры жакшы чыкма тууганы Абилди чакыртты. Абил эрте менен кара чалды. Ал кезде жаш өспүрүм Бекназарды ээрчитип келип калды. Абил баягы шыңга жигиттиктен өтүп, жашы 40ка чамалап, мүнөзү да токтоо тартып, денеси толуп, капкара мурут, сакал күтүп, киши болуп калган. Ал төргө чыгып, бирткелеп аманчылык сурашкан соң, каштарын өйдө жыйра Алмамбетке карады. "Аке", деди ал ынтаалуу. "Сиз уккан жоксузбу? Биз жака аталык качып чыгыптыр дейт го". Алмамбет үңкүйүп отурган бойдон, "Келип калыптыр. Ошон үчүн сени чакырттым", деп айласы куруган кишиче көзүн ирмегилеп койду. Абилдин көздөрү чоңое түштү. "Кайда?" деди ал токтонуп шилекейин жутунуп. "Ойнок ташта жатат. Эмне кылабыз? Көрүп келдиңизби?" Алмамбет башын ийкеди. "Сүйлөштүңүзбү? Эмне дейт?" "Эмнени сүйлөшөм?" Абил агасына ыраазы болбой, эрден кымтып, өзүн санга алаканы менен кейип чаап койду. Булар эки атанын балдары. Алмамбетке жараткан дөөнүн күчүн берген. Бирок аны ал жашоосуна керек кылган жок. Бар болгону тоонун боорунан кийинкилерге аңыз болсун деп, жаткан тайдай чулуу кара ташты колтуктап жүгүрүп келип, Көрпүлдөк сайдын башына ак жолдун боюна таштап койгон. Ушул убакка дейре аны ордунан козгоого жараган бирөө боло элек. Сөз келгенде, өмүрүндө бүтүргөн бир зор иши катары дайыма кеп кылып жүргөнү ошол. Жаш кезинен бийликке кызыкпады. Мына жашы улгайды. Айыл аксакалы болуп, эттүү жерде чарабашылык кылып, лөкүйүп отуруп алып, эт бүлгөндөн башка менен иши жок. Момундун күнүн кечирип келет. Бей Абил. Абил нүзүп аталыктын сөгүн Жармазар бейитине жашырып, өзү жагына караштуу аскерде бүт ээрчитип алып, ордодон баса берген эле. Келип, элетти Нүзүптүн кегин куушка көтөрдү. Кол баштап, Нүзүптүн кылган ишин кылууга умтулду. Бирок ордо тез арада Кожомуратты датка атыктырып, Керейбайдан Амангенге бек кылып жиберди да, элет 3 араан болуп, Абилдин колунан эчтеме келбей отуруп калды. Мусулманкул миңбашы өзүнө эмчектеш тууган болорун биле туруп эле ордого катташпады. Нүзүптүн өлүмүнө Мусулманкул себепкер болбосо, ордодогу 5-6 куу эчтеме кыла алышпайт эле деп, Мусулманкулга өктөө ойлогон эмес, Мусулманкулга кектүү да болчу. Ичи жылыбаган кудайына кулдук кылабы? Мусулманкулдун алдына Абил бир да жолуп барбады. Бирок элет ичинде Абилдин кадыры даткалардан кем болгон эмес. "Аке, кандай кылабыз эми?" деди Абил ойлоо. "Не кылган менен
Эмчектешибиз экен. Бизди туугансып, арка тутуп келгендир. Алмамбет шалдырады. Кантип атырабыз? Жүргөн бир жалгыз аяк бечара болгондо, Мусулманкул болсо өзү. Баралычы, сүйлөшөлүчү. Кандай болуп качты экен? Эмне болуп качты экен? Анан көрөрбүз эмне кылышты. Чоң шаш кеченде кымыз жүктөтүп, бышкан козу бөктөрүнтүп, кара чалды, Бекназарды ээрчи деп Алмамбетти алдына түшүрүп алып, Абил ойнокташтын кайкысында болду. Үңкүрдүн оозунан созолонуп чыгып турган көк түтүндү көрүштү. Бар экен. Темине, камчылана жүрүп беришти. Тигил жактан аттарын токуп аттанышка камданып жатышкан. Мусулманкулдун жигиттери булардан көз албай карап калышты. Жакындашканда Абил озо бастыра келип, салам айтты. Мусулманкул үңкүрдүн оозуна чыгып турган экен. Ал көздөрү ичим табыра кымырла ууртунан аяр жымыйган Абилдин колун алып, боолгологондой тигилип тиктей калды. Абил жөн сурашууга өтпөй туруп эле, эки жагын бир айланта карап алып, ошол замат кейиштүү үн салып, "О, катыгөн, үңкүргө камалып" деп жиберди да, оң колун көкүрөгүнө ала, аста ийилип, Мусулманкулга жол койду. "Канабек, рахметиңиз, өйдө чыгып отуралы." Мусулманкулдун бешенеси жайыла түштү. Абилдин нооча, сымбаттуу боюна көздөрүн дагы бир жүгүртүп алып, анан ыраазычылык билдире, башын ийкегилеп, алдыга басты. Алардын артынан жигиттери дүрбөдү. Ачык дөңгө чыгышты. Абил шакылдап сүйлөдү. "Бек ага, өзүңүз балалыкты өткөргөн жер, өзүңүз өскөн эл, баарын аябайт, жок болсо жок эле деп кайгырбайт. Кудай буйруган ырыскысын жеп, эндекей жүрүшөт. Биздин салынар килемибиз, жазданар куш мамыгыбыз ушул көйкөлгөн гүлдүү шибер. Караңчы, бул жашыл чөп, ар кандай төшөктөн таза, ар кандай килемден көрктүү." "Албетте, албетте", деп жиберди Мусулманкул. Абил кол жазгады. "Кана, отуралы, рахметиңиз, Бек ага." Алмамбет сөзгө аралаша албай, калдайып, алар көк шиберге отура беришкенде, унчукпай келип төөчө кол жайып тизе бүктү. Жаш жигит Бекназар Абилдин көзү кыймылдей электе, дитин билип, бутунун учу менен жүгүрүп, кызмат көрсөтүп жүрдү. Кичинекей кол чаначка тоонун кара көз булагынан суу алып келип, балтыркандын бутагынан кыя кесип алып, кол чаначтын оозуна кочо кармап, чорго кылып, андан куду кумгандан шоргологондой бүрүлдөтүп Мусулманкулдун колуна суу куйду. Алдына дасторкон жайып, таза бышкан баглан козунун этин шала-шала кылды. Башын алдына тартты. Тик турган аюудай зор чаначты булкуп буркураган жыптуу кызыл кымыздан улуулата сунуп отурду. Кымызды тынымсыз ичишти, эт жешти, кеп узарды. Ошо тегеректе жүргөн чымчыктардын чири-чири үндөрүнөн көк чөптөрдүн баштарын кыбыратып ойноп турган, атырдуу желдин канаты жараткан майда шоокумдарды тыңшап, унчугушпай да отурушту. Кайра сөзгө киришти. Бирок эки жак тең сак болгон суп. Эки жактын тең жүрөгүнө келип турган, нүзүктүн өмүрү жактан кепке гана өтүшпөдү. Булардын ысый албай турган көңүлдөрүн ого бетер тоңдуруп кое турган жалгыз окуя ошол болчу. Аны Мусулманкул да түшүнүп, Абил да түшүнүп, андан атайлап экөө тең качкандай болуп отурушту. Башка сыр калбады. Бара-бара ортодогу кору сыпайгерчилик азайып, ортого таштаса боло турган иштеги пикирин ортого таштап, аздап чечиле беришти. Мусулманкул илберинки Бекназарды ойлуу тиктеп, ошол эле калыбында башкалардын сөзүнө кунт коюп угуп, акырын башын ийкейлеп көпкө отурду да, көңүлүнө туура келдиби, колундагы бөксөрө элек кесесин Бекназарга сунду. "Атын Бекназар дедиңби, чырагым? Ме, курган агаңдын кешигин ууртап койчу", деди акырын. Бекназар кесени леп алып, кымызды жакшы көңүлү менен тартып жиберди. Мусулманкул башын ийкегиледи. Ойлуу. "Түзү ийгиден түңүлбө деген. Жүзүң ачык, делиң ак жигит экенсиң, чырагым. Өмүрүң эле узун болсун", деди акырын күбүрөп. Өмүрү ноюп, чөгүп көрбөгөн катуу баш адамдын үнү каргылданып чыкты. Ал кымызга анча алдыргансып калды. Көөдөнүнөн армандуу үшкүрөк чыкты. "Абил, Бекназар, силер мен кокондо турганда неге бир барбадыңар?" деп кайгырып сурады. Бекназар Абилди карады. Абил Алмамбетти карады. Алмамбет оңтойсуз абалга кабылып, керекулач зор далысын үңкүйтүп, унчукпай отурду. "Ырас, барбадык, Бек ага. Чолубуз жоктуктан да, чочугандыктан да эмес, жол жоктугунан барбадык. Биз улуубуздан озунуп төргө өтө албайбыз." Мусулманкул түшүндү. Башын ийкеп, Алмамбетти бир тиктеп алып, көпкө ойго чөгүп отуруп,
Туткасыз эл болбойт дедим эле. Бар экен, деди. Дагы башын өкүнүчтүү ийкегилеп койду. Ал көкүрөгүн керип, улутунуп алды да сөзүн алыстан баштады. Мага асылган киши көп болгон. Бир мерте баягы кабарыңар бардыр. Өзүм көтөрмөлөп Намангенге бек кылып койсом, Мырзат деген шөмшүк эки суу арасына туугандарга келген жеримде байкатпай кол салып, төрө коргон аскерим бүт баштап барып кол салып, өзүмдү байлатып алып, ордого алып барса болобу? А жанагы иттин баласы алдаса шумдарга макул деп коюптур. Ошондо да ордого алып барды. Жаркын айым арача түшүп куткарып калды. Бирок кутумдар амалымды алып, өзүмдү ордого экинчи катташпа деп кыштакка айдап жиберишти. А мен дагы Кудай деген кул элем. Жыл айлантпай, күчтү жыйнап туруп, Коконго жүрүш кылдым. Шөмшүк Мырзатты кармап алып, Кокондун чоң дарбазасынын башына астырып таштап, ордого кайра кирдим. Алмамбет жер тиктеп, Абил кабагынан көз албай, баары тыңшап отурушту. Мусулман кул анда-санда көкүрөгү толуп кеткен демин чыгарып, улутунуп, каны ичине тартып, томсоруп отуруп сүйлөдү. Душмандан дайыма сак болосуң. Душмандын душмандыгы белгилүү. А туугандын душмандыгын качан токмогу жокуңа тийгенде билет экенсиң. Өткөн жылы Нарманбет мага каршы баш көтөрүп калды Капилеттен. Ташкенттеги аскер гана эмес, Чымкенттеги, Сайрамдагы, Түркстандагы, Аулия Атадагы сыпайларды өз жагына тартып алып чыкты. Мен ордонун негизги күчүн баштап, жанагы иттин баласын кошуп алып, Нарманбеттин алдын тосуп бардым. Иттин гана баласы. Эки кол бетме бет келгенде, туз ургур, кечки күгүмдө байпастатып туруп, Нарманбет жака өтө качып кетиптир. Иттин баласынын хан деген аты бар да. Хан Нарманбетке өтүп кетиптир десе, аскердин арасы кыйла тополоң болмок. Ошондо да багыма сыйындым. Иттин баласынын итти кылып кеткенин жан адамга билдирбей туруп, таң тык салары менен Нарманбетти селдей каптап кирдим. Мен да Кудай деген кул экемин. Нарманбеттин колун быт-жыт кылдым. Нарманбет качты. Иттин гана баласы. Колума кайра түштү. Уурулуу кармалган мышыктай бүрүшүп, алдыма кайра отуруп калды. Ошондо жок кылсам болот эле. Ошондо тактан түшүрүп, тиги Бухарада тентиреп жүргөн Малабекти чакырып алып, такка коюп, бу антургурду көзүн чукутуп таштап, мусаапыр кылып, бир мечиттин ичине отургузуп салсам, колумдан келет эле. Бышпаган баш. Мурда Мырзаттын тилине киргенде жаш экен дедим. Мында байкоосуздугу, абир каталыгы дедим. Күнөөсүн кечирип, башынан сылап эркелетип, Ханике Жаркын айымдын көңүлүнө да карап, бир жагы дагы такка калтырдым. Мына ошол жумшактыгым мына мынтип өз башыма муш болду. Мусулман кул эрдин бек кымтып унчукпай калды. Баары унчукпай калышты. Бирдеме деп жубатышка эч ким сөз таппады. Мусулман кул миң башынан 8 жылга созулган бийлиги элдин кайсы катмары болсо да өтө оор болгон. Ар сөзүнө жилдет күчүн, кылычтын мизин коштотуп, бүткүл өлкөнү кыймылдаган сайын сыккан темир чеңгел болуп кармаган. Ал эч ким менен эсептешкен эмес. Өзгөчө элдин отурукташкан катмары, шаар эли, соода менен күн көргөн эл кысымды көп тартып калышкан эле. Нааразылык күчөгөндөн күчөдү. Элдин ордого болгон ошол нааразычылыгын Кутумбектер жалгыз мусулман кулга каршы пайдаланып кетишти. Оротөбө беги, Кожон беги, Ташкент беги миңбашынын бийлигине ыкырар кылыштан баш тартышты. Көп өтпөй, буларга Маргалаң беги, Өтөнбей Куш беги кошулду. Кудайырхан өзү жашырын уюшкан кутумдун ичинде болду. Акыры бир күнү Кокондогу Касым Паңсал баш болгон кутумдар ордого кирип, жатак чыгарып, караандай алка жакадан алып мушташып, мусулман кул жаатын ордодон сүрүп чыкты. Ошондо аргасы түгөнгөн мусулман кул өзүнө караштуу Кыпчак аскерлерин баштап алып, кегин эртеңкиге сактап, Кокондон чыгып кетти. Ал аскерин өз жерин эки суу арасына алып келип жайгаштырып коюп, эми кымырылып тоо аралап, эски сөөк тамырын достуганын сүрүштүрүп, элетти өзү тарапка ийгерип кетүүгө үмүт кылып келген эле. Вай Өтөнбай, вай Нарманбет, деп баш көтөрдү мусулман кул өзүнчө. Бириңе Маргалаңды бийлеттим, бириңе Ташкентти бийлеттим. Күчөгүңдө бактым эле буларды. Жетилип ит болгондо кара чапандарга кошулуп, кайра өзүмдү талады. Токто, эссиздер, токтогула. Ал калчылап, жанаша отурган Алмамбетке колдорун арбайтып сунуп, өзүн жоготуп зиркилдеди. Токто, эссиздер. Эми силерди дарбазанын башына
дорбодай салаңдап асып коюп кирем коконго. Токто. Алмамбет таңыркап боюн качыра берди. Мусулманкул кайра эсине келе түштү да, шалк этип кайра отуруп калды. Аргымак тандап ат жыйдым, буудан болуп бербеди. Азамат тандап дос жыйдым, тууган болуп бербеди, деп түтүнүн чыгарды. Эч качан уйубаган, эч качан мууну бошобогон катуу баш адамдын көзүнүн ичи жылтырап кызарып келип токтоду. Жатын тебишпесек да, эмчек талашып эмишкен тууган элек. Ушу силердей иш билги азаматтар жанымда аз болуп, эми мынтип капканга чаптырган бутунун башын өзү кемирип жеп чыккан бөрүдөй жалтактап. Ал үшкүрүп жиберди. Кыйык көздөрү Алмамбетке кайгылуу карады. Бул акебиз барчу эле, барган сайын элде кандай жигиттер бар деп сурасам, менден башка колго алары жок али, деп койчу эле. Эмнеңизди айтайын. Бүт журтуна жеткидей дүнүйө алып кетсин деп атайы казынага киргизсем, эмнеңизди айтайын. Бир дүкөн чирик чапанга чаап, ал эрдин тиштеп өкүнө баш ийкегиледи. Ошондо эле билгем, сиздин түркөй байымсыз жаман адам экениңизди. Алмамбет күнөөлүдөй салбырап отурду. Эң акыркы сөз сөгүнө өттүбү? Мусулманкул, айтасын. Ар ким керегине чабат да. Ашык дүйнө, ашык бийлик адамдын жанына жапа, башына баракет болот деген го бабаларыбыз, деп тунжурады. Нүзүп эмне болду? Өзүң эмне болдуң? Мусулманкулдун көзү ачыла түштү. Көңүлүндөгү эң ооруп турган жерине тийди сөз. Ал эрдин бек камтып, ичтен сыздап, оозуна сөз кирбей отуруп калды. Кайра кымыз сынулду. Мусулманкул кесени албады. Көп ичтик жүдө, деп койду ал. Ийин кага кичине улутунуп, жаак териле тыржыйып, таарыңгансып калды. Ал тилбилги үкө жайкап коет го, деп күттү. А тилбилги Абил үкөсү жайкабады. Сөз жалганбай, орто сууп кетти. Абилдин көз алдына Нүзүп аталып келди. Тууганчыл жылуу үрөйү даана көрүндү. Абилдин жүрөгү сыздап кетти. Эми Мусулманкул көзүнө суук учурап, кээги ойгонуп, аны томсоруп имерип тиктеди. Мусулманкул да Нүзүптү эстеди. Али эстеринен чыгарыша элек экен го, деп ичинен селт этти. Алдын алып жиберди. Кайра Нүзүп акебиз, акылга дыйкан, көсөм адам эле. Ошонун түбүнө да ушул кара чапандар жетти го. Абил токтоно албай кетти. Билебиз, бек ага. Өзөктөн күйгөн жаман, өздөн чыккан жат жаман. Кайбир өзүбүз деген адамдар алдына ор казбаса, ордодогу 5-6 шумдун колунан эчтеке келмек эмес. Билебиз, бек ага, билебиз баарын, деди. Мусулманкул буйтай албай калды. Ал Абилдин ичин аңтара тиктеп, канын унутуша элек экен го булар али. Али унута алышпаса, кечире да алышпайт, деп нес болду. Бир туруп чыйралды. Ушунча сөзгө, ушунча ачык кекетүүгө мүңкүрөп отуруп береби? Эмне үчүн? Жок, Али алабалга түшө элек го. Али уматы такыр кете элек. Эмне мынча мүңкүрөгүдөй? Мусулманкулдун жини кычап келе баштады. Иреңи кубарды. Эмчектештерим, ушул силерди бел тутуп, чоң үмүт менен келип отурам, деп баштады Мусулманкул. Дагы эле жаман эмесмин. Өзүмчө кармашка деле дагы кубатым бар. Бирок эмчектештерим, чынын айтышым керек. Кыпчагым баягыдай бирдиктүү эмес. Айттым го, Нарманбетти, айттым го Өтөнбайды. Силердин жардамыңарга, силердин сүйүүңөргө сал муктажмын. Мен кантсем да сүтүңөрдү эмген тууганыңармын. Ошону унутпагыла. Кол бергиле, дем бергиле. Эч ким унчукпады. Ара бир пас дым боло түштү. Бир убакта колду эмне кыласың эми? Деп сурады Алмамбет. Ордону кайра аламын. Кара чапандарды тукум курут кыламын. Алмамбет чын ниетинен айтты. Болуптур, келипсин. Эми тынчкана жүрө берсеңчи, Мусулманкул. Элди бөөдө дүрбөтүп эмне кыласың? Чачыңа ак кирди. Ордонун эмне кереги бар сага? Бийликтин эмне кереги бар сага? Байлыктын эмне кереги бар сага? Мусулманкул чарт жарылды. Ой аке, ой сенин түркөйлүгүң ай. Кара чапандарды тукум курут кылам дедиң го, аке. Улам ичи муздап, улам кеги ойгонуп, жек көрө баштап отурган Абил сыңар тизилип обдулуп калды. Бек ага, деди ханымыздап. Тил тийгизбеңиз аксакалыбызга. Эмне болсо да, аны биз эч кимге алмаштырбайбыз. Мусулманкул Абилди чакчайып тиктеди. Койгула, анын эмнесине кызарышасыңар, деди Алмамбет. Болбойт ушуның Мусулманкул.
Кара чапандарды тукум курут кылам дейсин, болбойт ушуның. Сен кара чапандарды тукум курут кылам десең, кара чапандардын мыктылары жөн жатпас. Алар тоолукту тукум курут кылабыз деп чамынса, эки ортодо караламан журттун күнү эмне болмокчу мусулманкул? Айтчы, мусулманкул. Айтчы, мусулманкул. Кара чапандар бөтөн элби? Мусулманкул: душман. Эл элге душман болбойт. Элдин башындагылар душман болот. Өзүңдөйлөр душман болот. Мусулманкул: кара чапан эле дейсин. Кара чапанды ал элге сен кийгизгенсиң, мусулманкул. Кара чапан деп сен атыктыргансың, мусулманкул. Тили, кейпи, кайгысы, кубанычы бир элбиз. Мусулманкул сөз таппай калды. Кыйык көздөрү заардуу жылтылдап, эриндери титиреди. Ал мындай катуу сөздү эч качан уккан эмес. Туура кала нары жакта кымызган ыксырашып, ар жерде тырайып жатышкан жигиттерине карай чар этти. Тарт атты. Жигиттери дүрбөдү. Мусулманкул атка шап минди да, селейип турган Абилге кол кезеди. Кеттим. Силерден келер жардамды бактымдан тиледим. Эмитең кара чапан сарттарга бооруңар ачып, эмитең кара чапан сарттарга жан тартып отурасыңар. Биздин жолубуз эки айра, бирок билип койгула. Жакшы өкө, кайра келем бир күнү. Менин кылычым кош мөздүү, бири кетилсе, бири бар эле. Абил чакчарылып жооп берди. Нүзүп менен кошо сынган дедиңиз беле? Биздин кылычыбыздын эки мизи тең бүтүн. Чымгый кара аргымак ойноктоп жулунуп, бир орунда тура албай тыбырап, мусулманкул колун карыштырды. Мусулманкул теминип жиберди. Эр болсоңор кайрап тургула. Кайралуу. Чымкый кара аргымак аргыштап, мусулманкулду учуруп жөнөдү. Артынан жигиттери таандай самсыды. Карышкыр болуп бараткан экен, деп Алмамбет оор күрсүндү. Так ушул учурда Кокон шаары, Ташкент шаары кан жыттанып жатты. Арыктагы суулар шүйүшүм болуп акты. Кудайыр хандын кишилери ачыкка чыккан карышкыр болуп топтоо менен көчөлөрдү жойлоп, жолуккан кыпчак эл болсо турган жеринде кармап, кылычтап, кырып жүрүштү. Өз тиричилигинде темселеп жүргөн бейкүнөө жандар: "Ой, айланайындар, күнөөм кайсы?" деп суру качып, ар кимди бирден тиктешти. Бөйдүн торуна түшкөн кара чымындай тыбырашты. Алардын жалынган үндөрүн ташты ташка ургандай сезимсиз, ырайымсыз, жапан айкырыктар дароо басып турду. Кыпчак. Ушул сөз менен кошо курч тапталган кылычтар тең кетип, эки ортодо шорго кабылган бейкүнөө баштар топулдап жерге күбөлүп жатты. Мусулманкул боз кыроо баскан кеч күзгө дейре өзүнө караштуу кыпчактарынан 15 миңдей кол курап калышка үлгүрдү. Хандын атын туу кылып көтөрүп, ордонун шумдары мусулманкулдун мезгилинде ордо бийлигинин оорчулугун көргөн букара калктын кыжырын жалпы кыпчак урусуна каршы буруп жиберишти. Көрүнгөн кыпчакты көрүнгөн жеринде өлтүрүп, малы мүлкүн талап алган азаматка бул дүйнөдө да, тигил дүйнөдө да доо жок деп хандын жарлыгын чыгарышты. Бекер мүлк, доосуз мүлк тартып, көп өтпөй хандын туусунун түбүнө өлө баккысы союл, бычак көтөрүп 60 миңдей талоончу каракелдек топтолду да, кыпчак уругунун мекени эки суу арасына карай жер түтөтүп, чегирткедей самсып жөнөдү. Ордодон мусулманкулду кууп чыгууга өзүлөрү ханга биринчи болуп күч берип алышып, эми иш мындай бүт кыпчакка каршы жаман багытка кеткенде кайра кайта алышпай, токтотууга кеч болуп, алсыз болуп, Нарманбет Татка менен Өтөнбай Кушбеги мүңкүрөп отуруп калышты. Адилдик кайсы жагында? Эч ким болжой албады. Элет уруулары бул селдин шаарына турушпады. Же бир карыш жакындыгы бар эле деп кыпчак жаатына жардамга чабышкан жок. Же так ээси эле деп ханга жагынышкан жок. Тек сактыкка кордук жок. Өзүлөрүнө камдуу болушуп, дүрдүгүп оолактап кароо менен чектелишти. Тосо чыгып, дайыма камытпай, дайыма күтпөгөн жерден тополоң түшүрүп, сокмой адатын кылып, мусулманкул чабуулду биринчи баштады. Ал бул сапарда бактысына сыйынды. Бул сапарда кыпчактын илгертен канында келе жаткан жапан кашкөйлүгүнө, жангерлигине сыйынды. Кыпчактар бүтүндөй кызыл кийинип келишти майданга. Кызыл кийинүү толгондуктун белгиси. Ошол мезгилдерде кызылды кыпчактар гана кийүүгө акылуу болушкан. Толук жаатынын өтө барктуу даткалары гана кызыл кымкап тон, төбөсү кызыл бөрк кийип, калганы сарала, чаарала чапан, асарт атыгып келген отурукташкан жааты көбүнчө кара чапан кийишкен. Кыпчактын көкүрөктүү бектери өзүлөрүнүн өйдөлүгүн ушинтип белгилешчү. Бул же өлүм,
же өмүрдөп эки жактын тең тагдыры ортого ташталган беттешүүгө ого бетер жасанып, өчтү, сүрдү, шарактап кайнап келишти. Хандын колу майда боз адырдын этегинде капкара болуп уюп жаткан эле. Бир убакта күн чыгып келе жаткан адырдан кыпкызыл болуп, кызыр аңызга жайнап чыккан кызыл гүлдөрдү алысырактан көргөн барбы? Куду ошондой жердин бетин көрсөтпөй лык-лык толкуп, кыпчактар каптап чыкты. Кара туман көп кол селт эте түштү. Заматта дабылдар дүңгүрөп, чуру-чуу, кымкут аттуусу аттуу бойдон жөөсү жөө бойдон куралга жабышты. Эч эс алдырбай, эч убакыт бербей, жер титиреткен, мээ каңгыткан кыйкырык салып, селдей каптап келатты. Тандалма сыпайлар араң үлгүрүп, көкүрөгү менен тосту. Эки жоо күүлөп бетме-бет келип, өлүм-сүрү токтоттубу, бир пас тиреле түшүштү. Жекеге баатырлар чыгышы керек эле адатта. Бирок кыпчактар куралы эмес, тиши менен чайночудай жапан айгырык салышып, каптап берди. Эки жак тең аянууну да унутуп, жаралуу жырткычтай бырчылдашып киришти. Коду күзгү сары токойго түшкөн өрт сыяктуу, кызыл катар тиги ийрилип камала калган кара кошунду шала-шала бөлүп, аралап, жалмап бойсоп кирди. Өрттү суу гана өчүрөт. Буларды азыр бир токтотсо өлүм токтотпосо, башка эчтеме такат бере албай, бет келгенде жексен кылып баратышты. Бир жерлерде кара туман көпчүлүк көптүгүнө салып жайнап тепсип жатты. Тагдыр ортодо, өмүр ортодо, ким жыгылат, ким жыгат. Бир канатта кызыл үстөм, бир канатта кара үстөм, бир жагында кайрат үстөм, бир жагында сан үстөм. Тагдыр ортодо, өмүр ортодо. Эки жак тең чапкан чөптөй кылка-кылга сулап жыгылды. Көптүн иши көп, хандын колунун арты дагы эле үзүлбөй. Бир убакта кыпчактардын кыпкызыл катарлары улам суюлуп, улам азайып, бириндеп, көлгө туш келген өрттүн калдыгы сыяктанып, ар жерде бирден кызаңдап, жалп этип өчүп, ар жерде бирдей жылтылдап, үлптеп өчүп, улам ындыны куруп баратты. Бул күнгө кыргында кыпчактардан 5000 ашык киши опат болду. Кудайырхан тандалма аскеринин 10 000 жакынынан ажырады. Мусулман кул тоо таянып чегинди. Бекер оокат, доосуз мүлк дегенде көздөрү кыпкызыл болуп чекерине чыгып, кеткен талоончулар адам каны саз кылган эрөөл майданда канаттуу чегирткелердей самсып басып, эки жактын тең өлүктөрүн жоо жарагын гана эмес, кийимини чейин сыйрып, өзүлөрүн көк асмандын алдына дардайтып жылаңач калтырып, жулкулдашып талап чыгышты. Анын эртеси ошол желиккен бойдон буркан-шаркан сел болуп, коргоосуз калган кыпчак кыштактарын каптады. Алардан кийин кыштактарда кан, түтүн, катуудан таштуулга, жумшактан очоктун күлү гана калып жатты. Муну көрүп мусулман колдун жүрөгү атып кетти. Арга кайсы? Колдон келер иш кайсы? Ал алсырап калган эле. Ага эс жыюу, этек жыюу, күчүн да чактап көрүү зарыл эле. Убакыт гана. Ал көздөп бараткан жагынан кайра тартты да, түндөп жүрүп отуруп, кырылгандан калган колун бүт ээрчитип, Өтөнбай Кушбеги менен Нарманбет Татканын кошунуна өтүп, ошолордун колуна түшүп берди. Бейкапар жаткан элде эмне айып? О, туугандарым, иттин баласына сөзүңөр өтсө айтып талоончуларды токтоттургула. Мына мен келип бердим. Кимдин өчү болсо менин өзүмдөн алсын. Өзүмдүн тагдырыма баш ийбесем да, бейкүнү катын баланын тагдырына мына баш ийдим. Мени силер жазалагыла, мени силер өлтүргүлө, сырттан сөгүн кордобойт. Иттин баласынын колуна бербегиле. Бир сураганым ушул, каныбыз бир. Менин өлүгүм аяк асты болсо, акыры силерге да кеп келет, намыс болот. Өзүңөр өлтүргүлө, жазаладык дегиле, өлтүрдүк дегиле. Кара чапандардын табасын кандырып, ошону менен бейкүнө элдин өмүрүн арачылап калгыла. А өлтүргүңөр келбесе, туугандарым, баягы араңардан суу өтпөгөн кезибиздей болуп, кайра бириккиле. Бириң жол башта, бириң кол башта. Эптеп кыпчакты сактап калгыдай болгула. Мен жол талашпайын. Кетмен барбы? Кетменди көөрүккө абдан кызарткыла. Мен көзүмдү жумбай тиктей берейин. Кетменди маңдайыма эки эле жакын туткула. Көзүм агып түссүн. Бүттү. Силердин да көңүлүңөр тынат. Өзүмдүн да көңүлүм тынат. Ошондо тоонун арасына алып барып, бир өзүнөн башка эч кимиси жок бечара жесир кемпирдин алачыгына таштап койгула. Же кара чапандардын күнөөсү, же менин күнөөм, же силердин күнөөңөр. Иши кылып, бүт кыпчактын башына кара күн түштү. Туугандарым, артымынан да кыйындаса,
кокус аргыңар түгөнүп, акылыңар мукураса мага келип, намыс кылбай акыл сурап тургула. Кыпчак тукум курут болуп кетпесин туугандарым. Эптеп, көптөп акыл табалы. Айтарым ушул. Эгер душманы колуна тийсе, көкшүнү сууп, канын көрүп, өчү канып, Кудайырхан кыргынды токтотор деп үмүт кылып турушкан эле. Ордонун кечеги айбаттуу билерманы Кокон базарынын ортосундагы атайын курулган бийик жыгач секиде кара темир чынжыр менен бек чырмалып, үстүндө ыштандан башка эчтемеси жок жылаңач турду. Соода жок. Элге базардын чоң коргону жык толуп кеткен. Кулактар тийишип, баштар быкылдайт. Тырышы көп коло түспөл кара тору чекелер күнгө жылтырап, бирине бири кошулгансып күлкүлдөгөнсүп турду. Элдин кай бири күнүмдүк тирилигинде жүрүп, бээрге кокустан кабылып калышкан сыяктуу, жүдөө кылдар баскан, ооздорун ачып, сөзгө аралашпай аңкайып басып турушат. Кай бир тобу айтка келгендей көйнөктөрү ак, белдери жаңы жоолуктар менен курчалуу, көк селде чалынып, карала кымкап кийип, көйкөлүп, өзгөчө алардын кабактары жарык эле, көздөрү делөөрүп чекчейип тиктеп, үндөрүн бийик чыгарып бакылдап сүйлөшүп, нары бери чайкалып басышат. Кай бирөө тиги секиде жылаңач турган кишиге элдин көптүгүнө абаз кылып, жөн эле кете албай каңкастап жүргөнсүдө. Эмне болор экен? Өлтүрүлөт го. Эмне болорун азыр көрөбүз. А балким Аллайархан бир кашык канын кечип коёр. Сүйлөшүп турган кишилердин бири башын чайкады. Вай Салимбай, баланын кемин айтасыз, Бир кашык канын кечип коюш үчүн кырылышып жүрүптүрбү булар? Ха, деп кубаттады дагы бири. Хан кетсе да, кечпей турган кишилер бар. Ха, ошондой. Булардын ортосу ушундай чаташканки, бир жагы кырмайынча тынччылык болбойт. Ха, ушундай. Аба дем, чаң жыттанат, тер жыттанат. Элдин кобурашканы бири-бирине кошулуп уланышып, дуу-ду болуп, шамал жаңы аралай баштаган токой сыяктуу акырындап толкуп жатты. Бир календер нары бери басып, элдин дуу-ду толкуганын карап, башын калтылдатып чайкап, элди аралап, кимдир бирөөнү издегендей, ар кимдин алдына барып, корккондой элтеген түр менен жүзүн тиктеп, киши тиктеп калса, селт этип жүзүн үйрөп, нары бери басып, өзүнчө сандалып жүрдү. Ой көрпенде, көрпенде, качан кулак түргөйсүн, алкы кетти атанын, абийири кетти баланын, кетирбеске не чара, жакынбы акыр замана. Кишилер буга такыр көнүп калышкандай. Анын элиргендей элтейип тиктегенине да, күңгүрөнгөн үнүнө да, оозунан чыккан коркунучтуу сөзүнө да көңүл бурган жан болбоду. А календер коркунучтуу ырын күңкүлдөп басып жүрдү. Ой көрпенде, көрпенде, качан ахлак жүргөйсүн, тынч тиричилик кылбастан тозуп кетти мусулман, тозбостукка не чара, жакынбы акыр замана. Керней үнү селт эттирди. Бактыяр Сейит Кудайархан, Бактыяр Сейит Кудайархан. Элтип була калып, жарчынын үнү жака жамырап карап ката түшүштү. Бактыяр Сейит Кудайархан, Бактыяр Сейит Кудайархан. Аңгы жакты базардын күн чыгыш жаккы дарбазасынан ак боз аттын омуроосу көрүндү. Хан. Кылкылдаган көпчүлүк заматта бир жалп деп тизе бүгүп баш уруп жыгылышты. Дем тартылбай, эмелеки күү шао толкуп, басылбай турган көп элдин бири да баш көтөрбөй, томурайып жатып, аянт жым-жырт боло түштү. Кудайархан алдыда келатты. Жаңы кер мурут болгон курак экен, эрдин бек кымтып, эки көзү чекчейип секиден өтүп келатты. Чочуубу, заарыбы, иреңи купкуу. Сол колу менен тизгин кармап, сабы алтын камчыны бүлдүргөсүнөн ортоноюна илип, оң бөйрөгүн таянып, жерде жайнап баш көтөрбөй жаткан адамдарга кошкуруп карап диртилдеп, жүйгүртө баскан семиз ак боз аргымактын аягында келатты. Жанында жаңы миңбашысы Касым, жаңы ынагы Нияз Кушбеги, Кудайырхандын бир тууган тагасы. Кедей Байдатка баш болгон элеттин бир топ бийлери алардын артында, Нарманбет татка ошолордун ичинде экен. Ортодон улам жол берип, тизилеп артка жыйрылып, жерде жамырап жатышкан элди аралай бастырып келе беришти. Бактыяр Сейит Кудайархан, Бактыяр Сейит Кудайархан. Секинин утуру бет маңдайына жакын базар башынын чайханасынын эшигине келип түшүштү. Ушул учурда да кернейлер үн баспады. Хан эл жакты бир жалт карап алды да,
Килем төшүлгөн жыгач тепкич менен өйдө балаханга чыгып, орду кишилердин коштоосунда келип, мурундан даярдалып коюлган бийик орунга отурду. Кичине пасыраак орунга оң жагына Касым Миңбашы, Нияз Кушбеге, сол жагына Кедейбай Датка, Нарманбет Датка, алардын сол калган бектер тегине амалына жараша эки канат болуп кыркар тартып орун алышты. Узун бойлуу, эки көзү алайган капкара удайчы өкүмдардын артына келип, бейиш кушунун канат куйругунан жасалган желпүр кармап, акырын өйдө ылдый кылып, жумшак шапата жаратып турду. Жипар чөптүн нымына чыланган желпүрдөн бир шумдук таза жыт чыгып, балаханга толуп кетти. Ушул учурда да Кудайархан месирейип суз болду. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.